Кыргыз өкмөтү казино баштаган оюн-зоок жайларын кайра ачалы деп жатат. Орусия Украинага чабуул тактикасын өзгөрткөнү кабарланууда. Абактагы Атамбаев президент Жапаровго кат жазып, ат коюп да жиберди. Бир сөз үчүн адвокатты камап, кыргыз соттору элде жок жорукка барышты. Менин атым Токтобек Үсөнов, Медиа Хаб каналына жазылып, ушул видеону аягына чейин көрүңүз. Мариуполь шаарын алууга орус аскерлери болушунча аракеттенип жатышат. Ал жакта абал оор, шаар талкаланып, толук курчоого алынган. Бул орус армиясынын Киевти алуу башкы планынан кайтып, тактикасын өзгөртүп, эми алар Украинаны экиге бөлүп алууну көздөп жатканынан кабар берет дейт Алексей Арестович. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги да билдирүү таратып, анда Украинада жүрүп жаткан атайын операциянын биринчи бөлүгү аяктаганын, эми атайын операциянын экинчи бөлүгү ишке аша баштаары айтылат. Атайын операциянын экинчи бөлүгү Донбасс Украинанын түштүгүн куткаруу болорун Орусиянын ыкчам башкаруу башкармалыгынын башчысы Сергей Рудской билдирген. Орус армиясынын акыркы күндөрдөгү тактикасын өзгөрүшү жана Украинанын түштүгүндөгү кол салуунун күчөшү Туркияда боло турган кийинки сүйлөшүүлөрдө утушка ээ болуу үчүн кылынып жаткан аракет деп божомолдойт аскердик эксперт Роман Костенко. Ал тапта Украинанын түштүк чыгышындагы Мариуполь шаарынын абалы дүйнөнү тынчсыздандырууда. Азов полку тараткан бул сүрөттөрдөн турак үйлөр аткыланып, талкаланганы көрүнүп турат. Бул шаарда 5,5 миллиондон ашуун адам жашачу. Алардын көбү шаардан чыгып кетип, учурда 160 миң адам чыга албай турушат. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Ив Ле Дриан Мариупольду бир кезде ташталканы чыккан Сириянын Алеппо шаарына салыштырды. Мариуполь шаарына тезинен гуманитардык жардам берилбесе, эң чоң катастрофага кептелет. Дүйнөлүк коомчулук тезинен жардам көрсөтүүсү зарыл дейт француз министри. Ал тапта Владимир Зеленский Эммануэль Макрон баш болгон француз бийлигин катуу сындады. Украинага аскердик жардам көрсөтпөй жатат деген Зеленский анткени Орусиядан коркушат, болгону ошол деп баса белгилеген. Европалыктардын ичинен Зеленский азырынча Британия премьер-министри Борис Джонсонду алкап жатат. Ал арада Орус-Украин кезектеги сүйлөшүүсү 29-30 мартта Туркияда өткөрөөрү белгилүү болду. Президенттик айтыш кызуусунда Атамбаев Жапаровго ат койду. Кыргызстандын мурдагы президенти абактагы Алмазбек Атамбаев Садыр Жапаровдун өзү тууралуу билдирүүсүнө жооп кайтарды. Кагазга жазылып, кийин Фейсбукка терилген узун катында Атамбаев соттон качпаганын, саламаттыгына байланыштуу мен жок өткөргүлө деп арыз жазып бергенин билдирет. Андан ары азыркы президенттен кордук көрүп жатканын жазат. Мени карда жылаңайлак сүйрөп жүргөн офицерлер, аны карап турган бир топ плацтагы адамдар уялып жер карашып жүрөт. Азыркыга чейин буйрук түздөн-түз Садырдан келген деп шыбырашат мага. Садыр Жапаровду абакка кескен Кайыпов аттуу сот өзүн да 11 жылга кескенин, бул ушул жашында өмүр бою эркинен ажыратууга барабар экенин белгилейт. Атамбаев, сен абактан демократия деп кыйкырып, бийликке келгенде эле дароо Кокон хандыгын куруп баштадың. Түркменияда убагында түркмен башы болсо, бизге эми кыргыз башы болуң бар. Бирок биздин эл башка, элибиз баардык кыйынчылыкка чыдайт. Бирок адилетсиздикке, зулумдукка чыдабайт деп жазат катынын аягында. Атамбаев Жапаров айтышуусу өткөн аптадан бери күчөдү. Адегенде Атамбаевду сотко мажбурлап алып келишкен. Ич кийимчен сүйрөп чыкты деген мурдагы президент сотко катышуудан баш тарткан. Президент Жапаров Атамбаевтан өч алып жатпаганын, баардык ишти сот чечээрин билдирген. Ал ортодо Атамбаевдин адвокаты вице-премьер Эдил Байсаловду дуэлге да чакырып жиберген. Атамбаевдин кызы Жапаровду карикатурага салып, бул үчүн президенттин пресс-секретары жооп берген. Сот сотту эмес, адвокатты чокуйт. Тагыраагы Бишкек шаардык соту адвокат Нурбек Токтакуновду 5 суткага камоо тууралуу 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Нурбек Токтакунов 17 марттагы сот отурумунда адвокаттык кылып жатып,
конституцияга каршы келген чечим чыгарганы үчүн сотторду сынга алган. Соттор жеткен паракор, адилетсиз экенин карапайым адамдар эмес, Кыргызстандын дээрлик бардык президенти деле айтып келе жатпайбы? Алардын фонунда адвокат Токтокуновдун сыны өтө жумшак эмеспи? Кантсе да бул укуктук мамлекетпиз деген Кыргызстандын эл аралык чөйрөдөгү аброюна көз шубап атат. Укук коргоочуларды коргоо обсерваториясы, Хельсинки комитети өңдүү эл аралык уюмдар буга нааразылык билдиришти. Сот алдына ким гана барбайт? Нурбек Токтокуновдун окуясы адилетсиз чечим чыгарып жатса дагы сотко кыңк этпегиле, болбосо камаласыңар деген коркунучтуу сигналды берип атат. Оскарда обжоктоном деп жаака жеди. Оскар кино сыйлыгын тапшыруу аземи бул ирет мурда болбогон жаңжал менен коштолду. Актер Уилл Смит сахнага чыгып барып, алып баруучуну бетке чаап жиберди. Ага чейин алып баруучу Крис Рок Уилл Смиттин аялынын чачын тамаша кылган болчу. Уилл Смиттин жубайы өзгөчө дарт менен ооруйт. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына ролик жарыялап, чачынын түшүп калуусунун себеби оору экенин айткан. Ошол эле учурда Уилл Смит мыкты актер сыйлыгын утуп алышына бул жоругу таасир эткен жок. Баса, бул Уиллдин биринчи Оскары. 2022 жылдын эң мыкты фильми сыйлыгы Кода Дудук ата-эненин баласы аттуу тасмага ыйгарылса, Иттин бийлиги тасмасы үчүн Джейн Кэмпион эң мыкты режиссер аталды. Чет өлкөлүк фильмдердин арасынан Менин машинемди айда аттуу Жапон фильми татыды. Кыргызстандын атынан бул номинацияга Шамбала фильми чыккан болчу. Бирок тилекке каршы тасма Оскар сыйлыгынын номинаттар тизмесине кирбей калган. Доллардын курсу эки башка валютанын көчөдөгү баасы Улуттук банк белгилегенден кыйла арзан. Мисалы, Улуттук банктын сайтында доллар 94 сомдун тегерегинде көрсөтүлгөн. Ал эми жеке банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда долларды 85-86 сомдон сатып алып атышат. Рубльдун расмий курсу мурдагыдай эле сомдукунан төмөн. Тагыраагы 1 рубль 98 тыйынга бааланып атат. Валюта рыногунда олку-солкулук Украинадагы согушка байланыштуу түрдүү билдирүүлөр жана чечимдерге карай курс ары бери өзгөрүүдө. Ошол эле учурда валюта көтөрүлгөндө кымбаттаган товарлардын баасы кайра түшкөнү кабарлана элек. Өкмөт оюн-зоок маселелери боюнча мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштоодо. Тийиштүү мыйзам долбоору министрлер кабинетинин расмий сайтына коомдук талкууга чыкты. Максаты кризис маалында кошумча каражат таап, бюджеттин кирешесин көбөйтүү деп жазылат. Өкмөт бул мыйзам долбоорун жогорку кеңештин кароосуна киргизип, экономика үчүн өзгөчө маанилүү иш-чара катары ыкчам карап берүүнү сунуштап атат. Буга чейин ушул сыяктуу мыйзамды кароодо коомчулук жогорку кеңешти катуу сынга алган. Анда Ысык көлдүн аймагында туристтер үчүн гана кумаркана ачуу боюнча мыйзам долбоорун Бактыбек Турузбеков менен Дастанбек Жумабеков демилгелеген эле. Президент Садыр Жапаров дагы бул мыйзам тууралуу төмөнкүдөй пикирин билдирген. Рамазан айында мыйзам өтүп атат, анан бул харам деген бул жөн эле сөз да. Мисалы мына, арак сатып атпайсыңарбы? Көчөдө баары эле сатып атат да, жарандарыбыз. Биз андан налог алып атабыз. Бул арам эмеспи? Аксиздерден налог алып атабыз. Чочколордун этин саткандардан налог алып атабыз. Бул да арам эмеспи? Эми казино аларга караганда эми казино адалыраак болуш керек. Эми мен баягы аалым эмесмин, молдо эмесмин. Бирок эми казинодон да алышыбыз керек. Бул жерде миллиард сомдор келет бюджетке. Кыргызстанда казино атайын мыйзамдын негизинде 2012 жылы жабылган. 2015 жылы тотализаторлор менен букмекерлердин иши токтотулган. Бирок кумарканалар тымызын иштеп келери жашыруун деле эмес. Айтмакчы, жаңы мыйзам долбоорунда кумарканаларга Кыргызстандын жарандары жана 21 жашка чыга элек чет өлкөлүктөр кире албай турганы жазылган. Бирок ушул эреже сакталарына ишенесизби? Кумарканаларды ачуу бюджетке реалдуу салым кошот деп ойлойсузбу? Дегеле казино баштаган кумарканаларды ачууга макулсузбу? Же каршысызбы? Пикириңизди комментарийге жазыңыз. Бүгүнкүгө карата алынган жаңылыктардын топтому ушул болду. Сиздер менен мен Токтобек Үсөнов болдум.
Көрүшкөнчө.